Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жоқтан бар қылған бүткіл аламдың иесі Аллах Тағалаға мақтаулар болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға, үй бүлесіне, сахабаларына Аллахтың салауаттары болсын. Бүгінгі мабни деген жана муараб деген эмне. Мабни дегені негізі ысымдар экиге ошо калималар өзү бөлүнөт. Мабни жана муараб деп. Мабни деген таптакыр өзгөрбөгөн, бул деген ошол сөздүн акыркы тамгасынын аракети такыр өзгөрбөгөн, бул мабни болот. Муараб деген ошол сөздүн акыркы тамгасы өзгөргөн болсо, алдындан келген амил деп коебуз. Ошол мындайча айтканда сөз куралып атканда сөздүн аягыдагы тамганын аракети өзгөргөндүгү бул муараб болот. Ошол жөнүндө болмокчу иншаллах. Ал-мабни вал муараб وتنقسم الكلمات عند التركب إلى قسمين. Сөздөр дегенде максатыбыз ошол ысым, феил, харф. Ушул сөздөрүбүз куралып аткан учурда, демек сүйлөм болуп аткан, сүйлөмдү биз курап аткан учурубузда, сүйлөм түзүп атканыбызда сөздөрүбүз эки бөлүккө бөлүнөт экен. Кисмин ла ятагайяру ахируху абадан ва юсамма мабниян. Биринчи бөлүгү акыры таптакыр өзгөрбөйт. Буну мабни деп аталат экен. Ва кисмин ятагайяру ахируху ва юсамма му'рабан. Экинчи бөлүгү акыры өзгөрөт. Буну му'раб деп аталат экен. Ида түшүндүрмө. Сабака лака анна al-jumala al-mufidata tatarakkabu min al-kalimati al-mufradati allati tanhasiru fi al-anwa' al-thalathati. Al-fi'l wal-ism wal-harf. فهذه الكلمات ليست كلها عند التركب سواء بل منها sizge сабак өттү, сиз үчүн өттү. Пайдалуу сүйлөмүбүз жалгыз сөздөрдөн куралып аткан пайдалуу сүйлөмүбүз бул 3 түргө чектелген. Демек 3 түрдө чектелген жалгыз сөздөрүбүздөн куралган пайдалуу жумлалар ошол 3 түрү феил, ысым, харф болот экен. Ушул сөздөр бардыгы куралган учурда, демек сүйлөм түзүлүп аткан учурда бирдей болбойт. Ушул сөздөрдүн, демек дагы бир кайталайбыз. Сабакалака сиз үчүн өттү. Ошол муфид сүйлөм, пайдалуу сүйлөм дегенибиз татараккабу минал калиматил муфрада. Жалгыз сөздөрдөн куралат эле. Ушул жалгыз сөздөрүбүз 3 түрдө чектелип атат. 3 сөзгө бөлүнүп аткан феил, ысым, харф деп. Эми ушул сөздөрдүн бардыгы куралган учурда, куралган мезгилде, мындайча айтканда сүйлөмдү биз түзгөн учурубузда ошол ысым, феил, харфтер бирдей болуп калбайт экен. Балким алардан маякун ахируху ала халатин вахидатин фи айя таркибин кана. Балким ошол сөздөрдөн бирөөсүнүн акыры бир абалда болот экен, кайсы куралыш, кандай бир таркип болбосун, бир абалда боло берет. Бул дегени буну мабни деп аталат экен. Мисалы калимату айна. Айна деген сөзүбүз фи каулика айнал китабу. Китеп кайда? Айна болуп, мына айна деген сөздүн нундун үстүндөгү фатха аракети болуп атат. Ушул фатха аракети таптакыр өзгөрбөйт. Кандай абалда болбосун, таптакыр өзгөрбөйт. Ошого буну биз мабни деп айтабыз. Ошол акыркы айна деген сөздүн акыркы тамгасынын аракети болду. Айнал китабу дегенде ва айна захаба алиюн. Али каяка кетти? Айнал китаб, айна захаба али, ва мин айна жита, каяктан келдиң деп 3 сүйлөмдү келтирдик. 3 сүйлөмдө айна бир эле көрүнүштө болуп атат. Мындайча айтканда нундун акыры фатха менен эле калып атат. Бул жерде өзү минден кийин келгенден кийин нун өзү касра болуш керек эле. Могу жерде раф замма менен аракеттелиш керек эле. Бул жерде 3 сүйлөмдө тең айна сөзү таптакыр өзгөргөн жок. Ошон үчүн муну мабни дейт. Файна нуна фиха мулазиматун лил фатхати. Албетте бул жерде нун тамгабыз айнадагы фатханы лазым тутуп атат. Фатханы бекем кармап алган, өзгөргөн жок. Вала ясихан туфарикаха махма тагайярати таракибу. Ошол нун фатхадан ажыралыштыгы кандай таркиптер өзгөрбөсүн, таркиптер канчалык өзгөрсө дагы нун
фатхадан ажыра албайды. Мындайча айтканда, фатханын ордуна замма же болбосо касра болуп калбайт. Таркиптерибиз канчалык өзгөрсө дагы нун дайым фатха менен болуп кала берет. Андан ажыралыштыгы дурус эмес дейт. Эми экинчиси ва минха ма якуну ахируху ала ахвалин мухталифатин. Экинчиси акыры ар кандай абалдарда болуп калат экен. Ва юсама муарабан, жана биз бул сөзүбүздү муараб сөз деп айтат экенбиз. Мислу калимата ас-сама. Ас-сама деген сөзгө окшош асман деген. Фи каулика ас-самау. Ас-самау сафиятун. Каулика хажабати сухубу самаа. Сухубу ас-самаа бул жерде самаа фатха болуп калды. Булуттар асманды жаап калды, тосуп калды деген. Ва каулика назарту иля самаи дегенде иля самаи болуп касра менен аракеттелип калды. Мен асманга карадым деген. Фа инна ахираха фил жумлатил ула мутахаррикун бид-даммати. Акыркы хайна ахираха ошол сама деген сөздүн акыркы тамгасы биринчи сүйлөмдө ас-самау дегенде дамма менен аракеттелип атат. Ва фи санияти экинчиде мутахаррикун бил фатхати фатха менен аракеттелип атат. Ва фи салисати үчүнчү сүйлөмдө назарту иля самаи дегенде мутахаррикун бил касрати касра менен аракеттелип калды. Tamrin, könügüler. İlla kam kısmin tanqasimul kelimatu bin nisbati li tagayyuri awakhiriha aw adami tagayyuriha. Sözdür kança bölükö bölünöt, akırı özgörüş je özgörüböstükö karap. Sözübüz kançaga bölünöt. Sözübüz kançaga bölündü, ekiге bölündü. Mabni jana mu'rab bolup. Ekinci suroo mal mabniyu ve mal mu'rabu. Mabni degen emne, jana mu'rab degen emne. Mabni degeni akırkı bir sözübüzdün akırkı tamgası bir awalda bolot. Taптакыр өзгөрбөйт. Сүйлөмөбүз канчалык өзгөрсө дагы bir аракетти бекем кармайт, ошо боюнча өзгөрбөй тура берет. Mu'rab дегени бул сөздү биз сүйлөмдү курап атканыбызда сөзүбүздүн аягы не болуп турат? Өзгөрүп турат. Жана мисалда өткөндөй эле. Ас-самау, ас-самаа, фис-самаи дегендей. Mu'rabatun mabniyatun kalimatu an-nas fi qawli şairi. Şairдин сөзүндөгү nas деген сөзү бул mu'rabбы же mabniби деген суроо болуп атат. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadamu деген şer keldi. Adamlar adamlarga айылдан болсун, шаардан болсун, bir-birlerine eğer bular bilbese dagı, sezbese dagı kızmatçılar deydi. Ол дегеним айылдыктар шаардыктарга, шаардыктар айылдыктарга bir-birlerine adamlar kızmatçı, bir-birine muamele kılıp bir-birine işi düşüp turат. Бұл жердеги an-nasu birinci sözübüz an-nasu bolup sin tamgası damma menen boldu. Lin-nasi bolup бұл жерде kasra menen boldu. Ушулда не болуп атат? Нас сөзүбүз mu'rab болуп атат. Анткени нас сөздүн аягыдагы син тамгасы өзгөрүп кетип жатат. Min ayyin naw'ayni kalimatu allazina fi qawlihi ta'ala ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim. Эки навдан максат mu'rab жана mabni. Ошонун кайсы түрүнөн allazina сөзү дейт. Аллах Тааланын сөзүндөгү ихдина сиратал мустaqim сиратал лadzина ан'амта алейхим. Аллазина деген сөзүбүз бул mabni болот. Siratal ladzina allazina ja'u deybiz. Allazina bul mabni bolup kaldı. Ушуну менен биздин 5-сабагыбыз дагы аяктады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.